Дүйнөдө кээ бир өлкөлөрдө мигранттардын тобунан баш тартып жатса, айрым мамлекеттер аларга муктаж. Башка өлкөдө жашагандарыңыз үчүн акча төлөгөн жашоону кыялданып көрдүңүз беле? Эгер жообуңуз ооба болсо, бул мүмкүнчүлүк сиз үчүн. Дүйнөнүн кай бир мамлекеттери келип жашагандар үчүн жетиштүү деңгээлде акча төлөөгө даяр. Биздин тизмебизде Америка, Канада, Испания жана Нидерланды өлкөлөрү дагы бар. АКШ Мичиган штаты, Детройт шаары, Батыш Париж, Америка автоунаа борбору. Кароосуз калган шаар мындай кереметтерин 20-кылымдын экинчи жарымында жоготкон. Учурда АКШ болгон аракеттер менен мурунку калыбына келтирүү аракетинде. Жергиликтүү башкаруу органдары жаңы Чайлинг Патриот аттуу программа ишке киргизген. Анда дал ушул шаарга келип жашап иштеген адамдарга $2500 берип туруу каралган. Аляска, эгер сиз кыш мезгилин сүйүүчүлөрдүн катарында болуп, жай темптеги жашоону сүйсөңүз, бул жер анда сиз үчүн. Жергиликтүү бийлик ал жактагы калктын саны кескин азайып жаткан региондорго барып иштеген адистерге акча төлөп берет. Бир гана шарты: Аляскада кеминде 1 жыл жашаган болушу керек. Канада Саскачеван провинциясы Канада бийлиги окууну жаңы бүтүп, эмне жумуш кыларын билбей турган жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Жаш адистерге алар 20 000 Канада долларын беришет. Провинцияда жашап иштөөсү керектелет. АКШ Ниагара шаркыратмасы дагы бир фантастикалуу мүмкүнчүлүктөрдүн бир дал ушул жерде чындык экенине ишенип ишенбей кетесиң. Планетанын эң бир кооз жеринде жашагандыгың үчүн акча алуу деген кандай керемет. Башкаруучулар университетти аяктаган бүтүрүүчүлөр үчүн $7000 төлөп берүүгө даяр. Испания Понга бул жомоктогудай кыштак тарыхка бай Испаниянын аймагында жайгашкан. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, мында жаш жубайларга мүмкүнчүлүктөр өтө көп каралган. Себеби жаңы үйлөнгөндөргө €3000, андан тышкары ар бир төрөлгөн бала үчүн дагы €3000 берилет. Нидерланды Утрехт Нидерланды бүт дүйнөгө өзүнүн терең гуманитардык жана коомдук илимдери менен таанымал. Социалдык изилдөөлөрдүн бири $1000 алып жашаса эмне болот? Булак чындык кейже.